Казакстан менен Вьетнам серепчилик аналитикалык чөйрөдө кызматташат. Казакстандын стратегиялык изилдөөлөр институту жана Астанадагы Хо Ши Мин атындагы улуттук политакадемия мындай өз ара аракеттенүү жөнүндө меморандумга кол коюшту. Тараптардын инфраструктуралык жана инвестициялык өнүктүштүк мүмкүнчүлүктөрү, ошондой эле агрессорду жана кайра иштетүүчү өнөр жайды өнүктүрүү боюнча мамилелер жана чечимдер талкууланат. Белгилей кетсек, Борбор калаага вьетнамдык делегациянын сапарынын алкагында Киси аянтчасында мындай биринчи жолугушуу соода экономикалык жана билим берүү кызматташтыгына арналган. В прошлом году наш президент посетил. Өткөн жылы президентибиз Вьетнамга барып, соода экономикалык кызматташтыкты тездетүү боюнча биргелешкен аракеттердин өкмөттөр аралык планына кол койгон. Бул соода, инвестиция, айыл чарба жана серепчилик жакындашуу сыяктуу тармактарды камтып, кызматташуунун жаңы түйүндөрүн издөөгө багытталган. Анткени иш жүзүндө биздин кызматташтык дараметибиз абдан жогору. Өткөн жылдын биринчи жарым жылдыгында соода алмашуу $610 миллион түздү. 2022 жылга салыштырмалуу 3,5 эсе өсүш болду. Башкача айтканда, иш жүзүндө бизде өсүш абдан жакшы жана бул чек эмес. Биз кызматташтыкты салыштырмалуу айтканда акыркы жылдары жигердүү өнүктүрө баштадык. На самом деле у нас рост довольно-таки хороший, и это не предел. Астанада Тышкы иштер министрлигинде өлкө өз ара түшүнүшү тууралуу дагы бир меморандумга кол коюшту. Анын алкагында заманбап өнөр жай зоналары жана транспорттук инфраструктурасы менен белгилүү болгон Вьетнамдын өнүккөн провинцияларынын бири Бакнин эми Казакстандын Чыгыш Казакстан облусу менен тыгыз кызматташат. Тышкы саясий мекемеден белгилешкендей, документ эки тараптуу товар жүгүртүүнү көбөйтүү жана биргелешкен бизнес долбоорлорду ишке ашыруу үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат.